Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү журналисттерди чогултуп кенен маек курду. Биринчи маселе жергиликтүү кеңештерге болгон шайлоодо ким катыша алат жана кандай шарттар коюлган. Шайлоолордун өткөрүүдө эки система менен жүргүзөбүз. Бул биринчиси пропорционалдык система. Бул шаарларда өтүүчү шайлоолордо пропорционалдык система менен өткөрүлөт. Саясий партиялар гана катышат. Ал эми айылдык кеңештерге талапкерлерди жылдыруу өткөрүү бул мажоритардык система менен болот. Башкача айтканда көп мандаттуу шайлоо округдарында саясий партиялар тарабынан жана граждандар өзүн өзү көрсөтүү жолу менен жүргүзүлөт. Ошондой эле шайлоого катышкан саясий партиялар менен талапкерлердин шайлоо фонду жана күрөөсү канча сом болуш керектиги ар бир талапкер үчүн эмес, ар бир шайлоочу үчүн кызык. Саясий партиялардын жана талапкерлердин шайлоо фонддорун ачып, ошол тейлөө үчүн бир нече түшкөн баягы заявкаларды карап көрүп, ошол РЦК банкты жана Айыл банкты тандап алды. Анткени бул эки банктын жерлерде өзүнүн өкүлчүлүктөрү, ар бир район шаарларда өзүнүн өкүлчүлүктөрү бар экен. Бул Бишкек шаарында 50 000 сомду шайлоо күрөө катары ошо шайлоо фонду аркылуу төлөш керек. Ал эми башка шаарларда шайлоо күрөөсү 20 000 сомду түзөт. Шайлоо процессине катышам жана саясий партиялар менен талапкерлерди чагылдырам деген массалык маалымат каражаттарына дагы Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан ар түрдүү талаптар коюлган. Массалык маалымат каражаттары өзлөрүнүн тиешелүү баягы расценкаларын, пресс-куранттарын жарыялап газетага жарыялаш керек дагы. Ошол өзүнүн ниеттенгендиги жөнүндө 22 октябрга чейин Борбордук шайлоо комиссиясына тиешелүү документтерди алып келип, аккредитациядан өтүш керек. Интернет сайттары массалык маалымат каражат катары Борбордук шайлоо комиссиясында катталбайт. Бирок саясий партиялар өз ара меморандум түзүп алып иштей беришсе болот экен. Ошондой эле бул жолку жергиликтүү кеңештерге шайлоо референдум менен бирге өткөнү калды. Ошондуктан эки тизме түзүлөт. Жергиликтүү тургундарга эки чек берилет. Демек алар референдумга дагы жергиликтүү кеңештин талапкерлерине дагы добуш бере алат. Ал эми убактылуу жашоочулар, мисалы Жан конуштун тургундары, каттоосу жок болсо референдумга гана добуш берет. Ага бир гана чек берилет. Болот Абдыжапаров, Ринат Элеманов, Сентябрь.